Күптү көрүүчү Ruhesh TV kanalındагы Салтанат Оразбекова менен болгон маегибиздин 2-бөлүмүн чыдамсыз күтүп атсаңыздар керек. Карайжы. Тарына түштүңүз да. Ой, эми бир аз оталып алганда сен токтотуп койгондо кичине телефонду мүмкүнчүлүгү ушу да, ошондон улам тиги кыскартып тартып атпайсызбы? Кеңиз болсун. Ошондой болот экен. Бул адам баласында жакшылык менен жамандык катар жүрөт экен. Бул эми жашоо болгондон кийин, тирүүлүк болгондон кийин бул жашоонун мыйзамы экен. Көнөт экенсиң ага. Анан бул көңүмдө келбеген бир сезим болот экен да. Менде ошондой болду да. Эмне үчүн ал кетип калды? Ал жашаш керек эле. Ал жашай турган адам эле. Ал деген дагы элине жакшылык көп иштерди кылмак, чоң иштерди жасамак. Ал жана стоматологдордун ассоциациясын түзүп, ошонун төрү асоочу да. Анан аябай ушул Орто Азиядагы башка өлкөлөр менен байланыштуу стоматолог болду. Ошонун конференцияларын өткөрүп, чыгып аябай көп жакшы иштерди кылып аткан болчу да. Анан өзү хирург болчу. Анан чындыгында ал агам жөнүндө айта берсем, ал сөз түгөнбөйт да. Мен күн түн айта берсем деле айта берем да. Ал агамдын кыял жоругун, адамдарга кылган мамилесин, бир тууганга кылган мамилесин, коомго болгон өзүнүн мамилесин, адамдарга, улуу адамдарга болгон мамилесин айтып бүткүчтө ошол эле айтып аткан Түгүлбай Сыдыкбеков менен абдан сырдаш агам болчу. Бир тууганда эң сырдаш. Керек болсо Сыдыкбековдун тайкени тырмагын алып берчү. Тырмагын алып картайган кишиге кыйында тырмагын алып берип, ушундай жакын. Анан көл тарапка барганда менин агам машинеге салып алып көлдү айланып кетчү. Себеби ошол кишинин каалаганындай алып жүрчү да. Бул байбичеси өтүп кеткенден кийин учурларбы? Байбичеси өтүп кеткенден кийин. Анан негизи башынан эле ушул кишилердин тарбиясын алып чоңойду ал агам делечи. Анын үстүнө мындай сооп иш да, байбичеси өтүп кетти, бул кишини каргыбай, тырмактын өзүн алыш кандай азап бересиз да, картайган кишинин эти качып, моунардын баары сөөктөр, мен көрүп жүрбөйсүзбү? Анан ал киши элдин баарына ишене бербейт тырмагына. Ооба десеңиз. Ал киши бир эле ошол менин агам алчу. Ушунчалык эле жапжакын да, ушундай сырдаш, ушундай сырдакана. Эмне болбосун бөлүшкөн бири-бири менен. Анан көз караштан алар да түшүнүп турчу да бири-бирин. Ушундай эле да. Анан мен ошол кишилердин таалимин алдым да. Ошол кишилерди карап түзөлдүм. Мен ошол агам жөнүндө өрөм бар да. Ал мен үчүн күзгү болчу. Мен өтүп кеткенден кийин жана букулдап бир түрмөктөрү жаздым, 20дан ашык. 20. Бир түрмөк бир 20дан ашат. Ошондо мен күзгүм жок калды да. Мен ошо агамды карап, мен күзгүнү карап тургандай өзүмдү аярлап, мен ошо туура эмес кылып атам, туура сүйлөп атамбы, туура иш кылып атамбы. Мен үчүн күзгү болчу ал. Ал мени бир карап койгон эле, мен ошо агамды карап түзөлчүмүн да. Демек ошол жерде мен туура эмес сүйлөп койдум. Демек ушул жерим жаккан, ушул жерим жаккан жок. Мен түзөлүп турчумун. Анан ал агам кеткенден кийин мен ошо күзгүм жок калган болдум да. Деген жөндөй жашабайт экенбиз адамдар. Биз кимдир бирөөлөргө түзөлүп, кимдир бирөөгө карап мындай ылым санаган адамын тегерегинде ылым санадаган башка, мындай бир тууганчылыкка келгенде дагы ал өзүнчө дагы бөлөк болот экен. Бир туугандык сезим мен баарын жакшы көрөм, баары өзүнчө жакшы көрөм. Бирок ал агамдын орду мен үчүн абдан чоң болчу. Албетте, ар бирибизге жакын адамдар болот да. Анан ушул сезимдин маанайында кеп кылып атканыңыз жакшы. Себеби бүгүнкү биздин коом ушундай болуп калды да, бир мерестей, ушундай заар тилдүү, бирин көңүлүн оорутуп койгонду ойлонбогон. Анан ушундай сапаттагы бул мамиле абдан адамдардын жүрөгүнө нур чачканга керек да. Ошондон жок. Анан дагы бир нерсе, ал менин чыгармачылыгымды абдан баалачу да. Ай Салтанат, сен деген сери мышка эмессиң. Мен балам менен үйдө отуруп калдым. Баламды чоңойтоюн дедим, ал кичи балам кичинемдай өтө мындай кичинекей салмакта төрөлүп картуураак үн чыгарсаңыз, биздин микрофон ошол телефон. Ошо бала менен отуруп калганда айтты да, ай Салтанат,
Орусча аралаштырып, сен сермишке эмессиң да. Сен эмне үчүн отурасың? Сен элдин кишисиң. Сен деген эл менен болушуң керек. Деп анан бир жолу дагы раматылык Сүйүнбай Эралиев. Сүйүнбай Эралиев ага менен бир эле жолу көрүштүм да мен. Могу эмеде улуттук китепканада бир жыйын өтүп калды. Ошол жыйын эмнеге байланыштуу? Жазуучулар күнүнө байланыштуу болуш керек. Анан ошондо Асан Жакшылыков алып барып атат жыйынды. Асан Жакшылыков билчү, мен мени билчү, себеби дегенде мен ошо Сыдыкбековдун мындай адай катчысы катарында иштеп калдым. 1-2 жылыч. Анан ал убакта ал киши Жазуучулар союзунун төрагасы болчу. Анан ал киши билчү менин чыгармачылыгымды, Асан агай Жакшылыков. Анан башка карап эле баягы кимге мындай эле экспромтом кетип атат да. Ай, ыр окугула жаштар деп эле. Аны мен көрүп калып эле. Салтанат мына Орозобекова ыр окуйт деп эле чыгарып калдым мен. Ал убакта мен ырларымды жатка билчү экен. Анан туруп алып эле мен ырымды жатка айттым да. Анан мынтип толкунданган сурага алдымда карасам эле Сүйүнбай Эралиев отуруп, байбичеси Альбина эжебиз. Так деп эле трибунанын мынтип отурат. Окуп аткам да, карасам эле Сүйүнбай Эралиев. Толкундаган суроо буттарым титиребеди, тизелерим кадимгидей. Кыргыз классик отурат. Мен ушунчалык толкундадым. Анан ошол бир 2 ырымды окудум. Эл жакшы кабыл алды. Анан мындай чыкканда эле жанымда Фатима болчу. Фатима Абдалов көзү абдан чыгармачылык байланышта. Ал да телевидение иштеп аткан ошол жерде, мен радиодо. Анан мындай чыгып эле учурашып эле, анан кандайсыңар кыздар деп эле мындай аябай сыпайы киши эмес беле. Ушинтип учурашты, эже да жылмайып. Анан ой бул кызым деп эле анан аябай мындай жылуу учурашты да мен. Анан жакшы, ын жакты мага. Кызым деп койду. Анан мен толкундаган суроого ушул мага ушунчалык бир кадр болуп калды да. Анан радиодо иштеп жүрөм. Анан бир күнү эле бир телефон чалуу болду. Эми радиодо бул менин эме болду да, бул менин стихиям болду. Радионун мен ушундай жүрөгүм менен иштедим да. Жүрөгүм менен иштеген суроого эртең менен кетчүм да, кечинде келатканда жанагы бир Сокол Жумакадан өткөндөй болуп кетчүм да. Бүт оягым баарын берчүм да. Энергияңыздын болгонун берип. Анан раматылык Жакпагай Медетов менен бир кабинетте отуруп калдым. Ошол жерде ай Салтанат, сен карасаң, сен буга тим эле жаныңтың менен кетет экенсиң. Кээде айтып атасың, уктабай таң атканга чейин жазып, анан эртең менен жумушка келем деп айтып атасың. Анткени болбойт. Бул деген кете берет. Тегирмендей болуп. А берки чыгармачылыкка сакта. Деди да. Аны деле билбей, билбей эле. Мен ырма калп айта албайм деген сыяктуу эле мен ушунча көрүүчү, угуучу болуп аткандан кийин мен мындай алар бир кайдыгер болуп калбагандай, наразы болуп калбагандай даярдашым керек деп эле аябай чыгармачылык менен иштедим да. Анан көрсө угуп жүрчү экен да. Сүйүнбай агайды угчу экен. Көп эле кишилер угуп, Сагындык Өмүрбаев, ошол кишилер угуп, анан бири-бири менен сүйлөшчү экен да мен жөнүндө. Тиги Сагынчы экөөңүздөрдүн мамиле эмне үчүн ынаксыздар да мындай постоянно жанашабасы? Мен азыр Моурики сөздү баштап келатам, ошонун башы. Өзүнөн өзү ошо башы болуп калды да. Ал себеби мындай, анан бир күнү кабинетте отуруп эле, эч кишим жок, иш менен алек болуп отурсам эле телефон чалып калды. Анан ошо бир күнү иш бөлмөдө ошо жумушта отурсам эле бир телефон чалып калды. Бир 10-11-лерде. Анан эми көп эле киши чалат радио. Антип трубканы алсам эле, ай кызым кандайсың деп Сүйүнбай агайым. Жаман болуп кеттим. Жаман болгондо кандай аябай күтпөгөн жерден эмне дейм билбей, жакшы деп эле. Ай кызым, кандай чыгармачылык кандай? Мен сени угуп жүрөм. Сыртыңан байкап жүрөмүн. Сен чыгармачылыгың жакшы келе атасың. Анан сени Ташкентке жиберип атабыз. Жакшы. Ташкентке симпозиум болгон атат. Бүт чыгармачыл адамдар Орто Азия, Казакстан баары баратат. Чикем өзү болот ошол жакта. Барасыңбы деди. Анан мен үчүн күтпөгөн нерсе болду да. Сүйүнбай агайдай өзүң
өзүңөрдүн сыйлаган бир классик улуу акын чалып атса эмне дерин билбей эле билбейм агай десем эле. Иш чарага чыңыз айтматып катышып атса. Анан билбейм агай десем. Ойлонуп көрөйүнчү дедим. Ай сен кызык ойлонуп көргөнүң кандай? Ойлонбой туруп жөнөшүң керек. Деди да. Анан биз да карап, акындарды карап жиберип атабыз. Ошол жакта Сагын Акбатбекова деген эжең барат. Ана Атабек канып барат. Анан жаштардан сени, анан Атахан Кожогулов деген да жаш акын бар. Ошого кошуп атабыз. Деди. Казат Акматов барат. Ушинтип айтты. Анан мен макул үй бүлө менен кеңешейин десем эле, эми үй бүлөң деле эмне жибербейби? Анда мен өзүм сүйлөшөйүн үй бүлөң менен дейт. Анан жок агай, өзүм эле айтам. Эртеси эле анан чалдым ошол эле күнү. Мен бармай болдум десем. Ой, туура болду, жакшы. Деп аябай жакшы тилектерин айтты. Анан ошол жактан Сагын Акматбекованын эң биринчи жолу чыккан жол. Бул 97-жылы болчу. 97-жылы канчанчы бир эми анда симпозиум деп коет экен. Ооба, адай симпозиумдар көп болчубуз беле. Ошо Ташкентте Орто Азия Казакстан жазуучуларынын симпозиуму болду. Анан бизге ушундай жазуучулар союзунун мүмкүнчүлүгү бар экен. Бизге бусик берди. Ошо менен жыргап барбадык. Элди көрүп, жер көрүп дегендей. Аякта эле бир 3 күн, 4 күн болдубу? Демек Сагын менен болгон мамилеңиздер ошондон башталган. Ага чейин мен Сагын Акматбековну өзүм 2 жол издеп барып таппай калгам. Экөөнү тең командировкага кетип. Өзүм негизи жокмун деп жүргөм. Анан эле баягы издегеним жерден табылгандай болуп эле Акматбекова дегенде дагы сүйүнүп кеттим. Жакшы сапар болгон экен. Жакшы сапар болду. Анан ошондо аябай бири билишип, табышып, анан ошондон бери мына чыгармачылык жылуу мамиледе болуп келатабыз. Бир туугандыкта болуп келди. Эми Түгөлбай Сыдыкбек тайкеңиздин көк жалтыгын көрүп калган учуруңуз болду. Мына коомчулукка белгисиз жактарда бардыр. Ошол көк жалтыкка барыштын өзү үйдөгү чечимдери кандай ошондой кадамга барарда дагы. Бул киши чындыгында эле мындай адамдар аз да. Эми ойлосом бул тең башкача адам экен да. Бул өзүнүн турган турпат эле. Баскан турган эле. Кел атса бир өзүнчө эле бир көчөт болуп калчу эмес беле. Көчөт болуп аркасынан далай жаштар мындай батын албай, анан ошондой дөшалар басчу эмес беле бульварда. Анан бул кишинин эми мен сырттагысын өзүм бийин дагы адабияттан окудум. Дагы бир көп жалдыгым мен билем да. Моурики улуу ата мекендик согуш жөнүндө эпопея фильмдер тартылбадыбы? 4-5 фильмдер. Ошондо ушул эми улуу ата мекендик согуш бул 15 республика бүт улут катышты да. Бүт улут катышты. Бирок ошондо биринчи сериясы чыгып кеткенде жалаң эле орус улутундагылар көрүнүп калды да. Ошондо ушул киши тиги жогорку жакка кат жазган Москвага. Ошонусу менен да эмне үчүн бул улуу ата мекендик согуш бул бир эле орус элинин жеңиши эмес да. Ушул улуттуу элдин каны төгүлдү. Ушу баарынын жеңиши. Эмне үчүн бир дагы бир азиат болбосо Кавказ башка элдер көрүнгөн эмес дегендейчи. Анан ошондон кийин анан кийинки фильмдерине Болот Бейшан Алиев дагы окшогон кээ бир актерлор тартылып калды. Ошол көк жалтыгын билем да. Мен ошону өзүм угуп калдым да мындай. Өзүмдай бул жөнүндө өзүбүзчө да мындай сүйлөшүп Султан экөөбүз. Ал мен уккан эмесмин, ошо Султан мага айтты да. Ушундай кат жазды. Ошону күтүп атат депчи. Ал кат мына мондай деп. Биз ошол көк жалтыгын билем да. Убакыт жыйынтык салып баратат. Биз соңку суроом болсун. Тиги ошол тайкеңиздин көк жалтыгы боюнча мен кайсы бир жылда архивден окулган, табылган материалды эсимде да. Тиги Түгөлбай Сыдыкбеков ЦКга кат жазганычы биздин борбор шаарыбыз Фрунзе аталышы. Ал эми архитектурасы эч бир мындай чыгыш өлкөлөрүнүн курк мүнөзүнө жакын эмес. Деген мындай айтканда Кремльге каяшада. Анан ошондойго ал заманда батыл барыштын өзү да кыйын эле да. Эч ким баягы каяша айтып кашкагыш деген кыйын болчу да Кремльгечи. Улутчулдук, баатырлыгы, ушул шерлигине кеп кылып берсиз. Бул кишинин чындыгында баатырлыктар аябай эле көп болду да. Ал ошол каттарда сакталып турат да, каттар турат. Анан ошол убакта чынында ошондой заманда, ошондой каяша
Тоталитарлык тоталитарлык заманда каяша деп айтыш ошондой кат жазып ошондой эле кишинин колунан келбесе келбейт эле да. Ол канчага баш байлагандыктан тоталитаризм саясаты канчаларды улутчул деген жарлык менен жок кылып келди, канчасын суу жүрөк кылып койду. Бирок ошого карабай мындай улуттук сезими ошо кезде жанганына таң берем да. Мен жана Көбө Аксабаны бекер жазган жок да. Көбө Аксаба деген не деген чыгарма. Ал Көбө Аксабаны окуганда ошол доордун үнүн угасың го, ошону көз алдыңа элестетесиң да. Анан чын эле өзү деле ошол доордогу жана бал таштар барбы? Ошондон келип калгандай, ошол жактан келип калгандай бир мага таасир калтырчу да. Ошол доордон келип калгандай бир. Анан өзү деле кийин таң калган, өзү ошо чыгарманы мен кантип ушундай жазып койдум дегенди да бир айткан сөзү болду да. Бул чыгарманы мен деле окуп көрдүм. Мындай кете берет да. Бир момундай духта жазылган да, бирдемде жазылган да. Анан тили дагы ошол доордун тили. Көчмөн элдин тили ушул кишиде да. Ушул кишиде да. Анан тилге каршы биз ошол тилди пайдалана албай, ошо аксап атабыз да. Тилибиз, сүйлөп аткан тилибиз деле жазылып атат. Солтон эже, маегиңизге рахмат, жаңы жыл алдыда. Ошол себеби сиз менен бул сөздү дагы булактын көзүн ачып койгондой сиз менен бир маектин башын ачып алдык. Буюрса мындан ары дагы жолдошуңуз Жумек Медаралиевдин чыгармачылыгын кеп кылалы, Түгөлбай Сыдыкбек боюнча мүмкүн архивдик материалдарды табарбыз. Урматтуу бизди көрүүчүлөр, Рухеш ТV каналына катталып коюңуздар. Салтанат Орозбекова акын эжекебиздин мындай сырын айтып берген маеги алдыда дагы уюшулат. Баарыңыздарга үй бүлөңүздөргө тынчтык жана айрамдык маанай каалайбыз.